Ruslan at kimdiki? Altı Kayım Hacı'nın Torçik degen atında. Bürgöndüden. Buna hızlıca kaparıp salım salgan palban. Ataktı Bakıt palbandı nükatı. Ruslan palban. Altı Kayım Hacı'nın Bürgöndüden Altı Kayım Hacı'nın Torçik degen atında bir tö 10.000 samma salım saldı. Assalamu alaikum, hurmattуу көрүүчүлөр. Noken konterinden salam айтабыз. Бүгүн мына биринчи съемкабыз ушул жерден Зиядин акадан болот. Зиядин ака өзү ара-арада бир жакшы нерселер чыгарып турат. Зиядин ака кандайсыз? Жакшы келдик. Келдик. Тынч, Аллага шүгүр. Чыгарылышта ушулат бүгүн. Болот, Кудай кааласа. Тарттыңызбы? Жок, тарткызбай койду алиги мен метрди апарсам. Кырылдым. Бирөө мингенде 1.65 атты мингенде болосуң да. Бу кайсыл барат ака? Бул ошо али Каймажы деген Даван Торчигиндин баласы да. Бүргөндүдөгүбү? Ооба. Энеси хандын прямой кызы. Жакака саткан какынын желелеши болгон энеси. Энесиби? Ооба, энеси да бар эле, менде кече саттым энесин. Энеси какынын желелеши болгон экен. 13 туат энеси жазда туса. 12-чи баласы экен да? Жок, бул ал бени канчанчы баласы билбейм, жазгы экасы чыкма болсу. Болду. Адашып кеттим. Не кылабыз анда? Чыгарып нары бери бастырып маалыматты улайлык, Ооба. Минип секин. Бул жөн эле туат деген көп чапканы болбойт да, муну секин минип эле бастырып кой да. Атасы Торчик. Бели бошураак экен. Энеси какынын желелеши дейт. Бул Торчикти билесиңер. Ийгиликтер өтө жакшы. Ошонсолордундарга таштап жүргөн. Мен эми угуп калчу элем. Точно мындай далилим жок. Торчикти дагы ханга барат деп койшот да. Зиядин ака, бул кимде жүрдүлөр сизге чейин? 5 жашта аштан деген мükemmel. Bir айыл нар жакта экен да? Ага 1-март күнү келди. Портер болуп келип калды да, эне бала акча. Портерди бердиңиз? Мына өтө калың нерсе экен бул. Кебетеси страшный экен ама. Көрүнгөн үстүнө чыксаң, чоң аты мингенде болосуң да. Мурда. Кава. Ойна. Көкүрөгү. Буттары. Но бир бутунда ишик бар экен да, ака? Ошо. Жашынан бери. Аксабайт, башка болбойт. Кичинесинде болгондо. Кече такалатып койдук. Бир айы бар, такага ошо асмага да. Асып такалайт. Асып такалаш керек. Сөз ачык эле, биз кече асып такаладык да. Анан жөн такалата билбейм, мен аны көп аз миниште булар, көп минилген эмес. Езип минсе, мош жөн эле көтөрсө болсо керек. Бирок чокойун 4 байлдады. Мына жанагы териси калың нерсе экен деп коет го, мына ушуларды айтат да туугандар. Азыр жашы канча болду дедиңиз? Жазга 3 асы болот. 3 асы экен. 6 жашка толуптур мына. Зиядин ака, бунун баасы канча болот? Баасы мага эле бартерге адмен болуп келген үчүн мындай эле ошо келген сыйнасын эле коём. 290 миң түшүп берем дагы. 290. Үйүрдө жүргөнбү? Жок, койло элек. Улакачы? Улакка чабылып, быйыл чабыпны балдар бир чапкан экен боготто. Бир майра кылганы бар. Анан кийин бул баланын жездеси, ошо жездебиз
Жаллабатта судья болуп иштейт экен да. Ошо алып кетип ошо кышы менен ошол жакта судья кылып жүрдү булат. Улакка чабылбай эле мейнелип жүрдү тең, Алды кетти 5000 сомго бир таштаптыр Жаллабатта. Анан болду ошо бойдон 2 жолу качты да. Анан чабылбады да бул. Эми чабып көрөбүз, салып көрөбүз дегендерге Чабып көрөбүз дегендерге текшерип алат да. гарантиясы менен. Жакпаса албайт. Текшерип көрөт. Азуулары баары жакшы экен. Муну билгендер жазып коет комментарий улагына. Телефон номерди айтып коюң, ака. 509 менен +996 33 07 08. Ушул номерлерге байланышып ат боюнча кеңири содалаша бересиңер. Аттын ошо наркы бутунда, пайында бир жеринде ишик бар экен. Ана кичинесинде болгон дейт, бирок аксап нетпейт экен. Эми келип көрөсүң. Какынын формасы бар экен бирок атта. Кантеринден чыгып атат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Усман. 10 ming so'mga olgan odam bo'lgan. O'g'liga qafarib tomondan o'tkazib 10 ming so'm olgan bo'lganlar. Usmanda ketdi. Jo'rjaqa qaytishi. Ataklı Nadir Palvan'ın oğlu Ruslan Palvan bir 10 ming so'mga salım saldı. Ruslan at kimdiki? Altı Kayım Hacı'nın Torçik degen atında. Bürgöndüden. Buna hızlıca kaparıp salım salgan Palvan. Ataklı Bakıt Palvan'ın ukası Ruslan Palvan. Atı Kayım Hacı'nın Bürgöndüden Atı Kayım Hacı'nın Torçik degen atında bir 10 ming so'mga salım saldı. Çek talparazın dağını aladın. Sorun mutlu olsun bakın eke. O matıgarı versin Allah. Palvanlar hareket kıladılar palvanlar. Yerden kotarılışı.